Қошеметтеріңіз ортадағы төреші жарысты бастауға Кутманду күнүңүздөрмен урматтуу мекендештер, КТРК спорт жана коомдук биринчи каналда Астанадан көкпары оюнча өтүп жаткан дүйнө чемпионатын түз эфирде алып көрсөтөбүз. Кытай жана Тажикстан курама командаларынын ортосунда боло турган 3-чү орун же болбосо коло байге үчүн боло турган беттеш орун алуу алдында турат. Азыр мына Кытай курама командасынын толук курамын бизге тааныштырууда. Алар менен сиздерге кененирээк айтып өтөлү. Ага чейин кызматыңыздарда мен Нурсултан Турузбеков жана кесиптешим Адилет Темирланов болорубузду дагы белгилеп өтөлү. Кытай курама командасынын толук курамы төмөнкүдөй. Биринчи катар сан менен Оралтай Оразы уулу оюн алып барат. Экинчи Мухат Кубаныш уулу, үчүнчү Канатжан Төлеши уулу, төртүнчү Элишат Жумабай, бешинчи Думан Жумабай уулу, алтынчы Кайырбек Изат уулу, жетинчи Нурбалат Талипбай уулу, сегизинчи Болат Шохунахан уулу, тогузунчу Эрболат Турсунбай, онунчу Беделхан Оралхан уулу, 11-нчи Каскер Элдос уулу, 12-нчи Бекеш Турганбек уулу. Ал эми башкармаштыруучу Серик Үсен уулу. Бул кыргыз жана казак боордоштордон түптөлгөн Кытай курама командасынын толук курамы болду. Эми Тажикстандын курамасы менен кесиптешим Адилет Темирланов айтып өтсүн. Рахмат, кесиптеш. Барыңыздар, урматтуу замандаштар. Бизде көкбөр оюну КТРК спорт телеканалы сиздердин назарыңызга Экспо 2017 Казакстанда өтүп жаткан иш-чаранын алкагындагы көкбөрү боюнча дүйнө чемпионатынын кезектеги беттеш менен тааныштырат. Сиздердин назарыңыздарда учурда Тажикстан курама командасы алдыңкы секундаларда мен сиздерди сөз түрдө тааныштырам. Чындыгында бул беттеш өтө кызыктуу десек болот. Анткени бир жагынан ошо эле Кытай курама командасы башкы фаворит десек да болот. Анткени ошо эле өткөн жылы өткөн Кыргызстандагы экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда 3-чү орунду ээлегенге жетишкен. Ошондуктан Тажикстанга салыштырмалуу Кытай курама командасы күчтүүрөөк. Келиңиздер эми курамдар менен тааныштырып өтөлү. Учурда муляжда оюнга берилген шаршы түрдө биринчи катарстанда Хуршет Машрабов, Тажикстан курама командасынын оюнчусу, экинчи Разикул Караев, үчүнчү Ибот Амиров, төртүнчү Акбар Достиев, бешинчи Асомидин Давлятов, алтынчы Алишер Кайтоомов, жетинчи Сагдоло Чоборов, сегизинчи Асрор Косимов, тогузунчу Нусрат Шарипов, онунчу Фархот Холов, жана 11-чи Умар Олимов, жана 12-чи Бобораджаб Мусоев, башкы маштыруучусу Жамалидин Ашуров. Алгачкы секундалар, алгачкы мүнөттөр башталган кези мына биз көрүп жаткан Тажикстан курама командасынын оюнчулары эми негизи эле бул дүйнө чемпионаты өзгөчө бир кызыктуу, биринчиден өзгөчө тенденция бар. Кесиптешимде мен сөзүмө кошулат болуш керек, анткени биринчи Азия чемпионаты да Казакстанда өткөн, ал эми болсо биринчи дүйнө чемпионаты да көкбөрү боюнча тагыраак көкпар боюнча мына ушу Казакстанда өтүп жатат. Эми айырмачылык тууралуу деле айта кетишибиз керек сөз түрдө. Көкпар менен көкбөрү эмне менен айырма? Бул албетте ошол эле кезде аянттын чоңдугу менен чоңураак болот көкпарда, жана ошол эле кезде казан. Казан көкпарда жок, мына биз көргөн атайын ушу аянтчада белгиленген гана айлампа бар, ошол айлампанын ичине эле кырыш керек. Демек, биздин көкбөргө салыштырмалуу көкпар оюну жеңилирээк десек болот, анткени инерция менен ошо муляжды эңгенден кийин чаап келип туруп ыргытса эле чүйө берет. Демек, бул эмнеге жасалган? Бул эми Казакстандын ошо спорт чеберлеринин айтымында ушу көкпарды, көкбөрүнү кызыктуураак кылып жана динамиканы көбөйтүп, жана ошол эле кезде ушу командалардын ортосундагы күрөштү кызыктуураак кылып, анткени ар бир команда ыргытса эле мындайча айтканда чүйө берет. Ошого дагы бир аз таяшкан эми, бирок чындыгында бул эксперимент кандай жыйынтыкка алып келет азырынча белгисиз, анткени көкпар азырынча жаңыдан кадам таштап жатат. Учурда муляж үчүн күрөш тажикстандык спортчу 6-чы катарстан Алишер Койтомов учурда эңгенге аракет кылган, бирок эч нерсе кыла алган жок. Ооба, чындыгында көкбөрү, көкпар бул эки спорттун түрү деп айтуу таптакыр туура эмес. Мен оюма кесиптешимде толук кошулат. Себеби буга чейин көкбөрү ойноп жүргөндө деле казак бир туугандарыбыз өздөрүнүн тилине салып көкпар дешип айтышчы. Эми көкпар, көкбөрү бул бир эле спорт деп айтсак дагы болот. Ал эми бул ирет дүйнө чемпионатында жоболордун өзгөрүлүшү менимче эми
казак тараптын кылган иши. Анткени менен эл аралык көкбөрү федерациясы бул нерсе менен макул эмес экендигин дагы айтып чыккан жайы бар. Ал ортодо Тажикстан курама командасынын өкүлдөрү жерден улакты эңип алган улак деп деле айтсак болот. Себеби бул ирет дүйнө чемпионатында көкпар боюнча өзүңүздөр көрүп тургандай эле атайын жасалма же болбосо муляж колдонулууда. Анткени менен ал чын-чынына келгенде улактын негизинде жасалгандыгын да билебиз. Ооба, дал ушундай бул эми бул тууралуу да сөз кылалы кесиптешим. Эмнеге ушундай кадамдарга барды? Анткени бизде деле өткөн жылы жаңылышпасам ушу жалпы коомубузда кыргыз элибизде өзгөчө бир талкуу жаратпады белем. Ушу улакка атайын жасалган муляж деп. Эми учурда бир да команда улакка ээ боло элек. Аңгы чакта биз ушу кыска мүнөттүк тыныгуу менен пайдаланып да түшүндүрө кетели. Муляжды эмне кылды? Анткени ушу көкпар жана көкбөрү эки мамлекеттин өкүлдөрү ушу спорт түрүн дүйнөлүк деңгээлге чыгарганга жана популярдуу кылыш үчүн ушундай жолго барышты. Анткени биз билебиз эми азырда гуманизм жана ошол эле кезде батыш мамлекеттери мындай көрүшкө түшпөйт. Жана Тажикстандын алгачкы тыштаган улагы жана эсептелинеби? Анткени түшкөндөн кийин чыгып кеткенин да көрө алдык. Эсептелинбейт. Албетте эсептелинбейт. Демек эсеп саны дагы деле 0-0. Ооба, 0-0 боюнча калышы керек. Анткени менен режиссерлор бизге азыр тажикстандык спортчуну кайталоодон көрсөтөт. Бул Рузику Карраев болгондугун дагы белгилеп өтөлү. Толугу менен тайгазандын ортосунда калыш керек эле. Эми тайгазаны деп айтуу чындыгында кыйын. Атайын ушундай белгиленген аянча. Тегерек чийиндин ичинде, же болбосо аянчанын ичинде улак калса, анда эсеп сандары ачылмак. Келиңиздер, командалардын бул дүйнө чемпионатындагы оюндары тууралуу айтып өтөлү. Кыргызстан А тайпасында жайгашкан, биздин тайпабызда Тажикстан курама командасы орун алган болчу. Ал ортодо борбордук бөлүктөн улакты тартып алган Кытай эл республикасынын өкүлдөрү улакты таштаганга аракетин көрдү, бирок бул сапар аларга ийгилик жылмаган жок. Эми болсо тажикстандыктардын жерден улакты эңип алып жаткандыгын байкай алдык. Алар ылдам каршы чабуулга чыгууга аракетин көрөт. Мен сөзүмдү жыйынтыктаганга мүмкүнчүлүк алдым окшойт. Азыр улак кайрадан эле Кытай курама командасынын өкүлдөрүндө. Жаңылбасам Кудайберген Ташибай уулу бул сапар улакты жерден эңип алган жана атаандаштарынын ушундай тайгазаны деп деле айталычы. Себеби көкбөрүдө ар качан биз тайгазан деп жүргөнбүз. Бул дагы көкбөрү экендигин эске ала турган болсок, анын нукуралуулугун сактап калалы. Нас биринчи салым жаралдык. Эсеп сандары ачылды. Кытай эл республикасынын курама командасы Мухат Кубаныч уулунун жараткан мыктылыгынан соң эсеп сандарын ачып алдыга чыкты. Азырынча казак кесиптештерибиз айткандай жарайсың деп туралы, бирок бул бар болгону башталышы. Себеби буга чейин тажикстандыктар дагы улакты таштаганга бир топ жакын барган. Анткени менен улак тегерек чийинден чыгып кеткен болчу. Мен белгилеп өтөйүн, Тажикстан курама командасы А тайпасында экинчи орунду алган үчүн коло байгени талашууда. Ал эми Кытай улуттук курама командасы Б тайпасында жайгашкан. Ал жакта Казакстан, Афганистан, Орусия, Венгрия жана Азербайжан курама командалары бар болчу. Кытай бир гана Казакстандан жеңилди, калган беттештерин баарын жеңип, коло байгени азыр атаандаштарынан талашып жаткан чагы. Бирок кытайлыктарга бул коло байгени тууралуу оңой болбойт. Антсе дагы алар алдыда келе жаткандыгын унутпашыбыз керек. Ооба, дал ушундай учурда эки команда тең ушу талашта жүргөнүн да байкасак болот. Тажикстандык оюнчу 7-катар сандагы Сагдолло Чоборов улакты эңгенге жетишкен, бирок ошол кезде мына Кытай командасынын оюнчусу аттан кулап чыкканын байкасак болот. Албетте, оюнду токтотуш керек. Жана ошол кезде белгилей кетчү нерсе ошол эле Кытай курама командасы тууралуу айта турган болсок, Кытай курама командасында көпчүлүк учурда көкбөр боюнча командада кыргыз биздин мекендештерибиз, ушу баардыгыбыз билген Кызыл Суу автономдук аймактын өкүлдөрү көпчүлүгү. Бул аймак тууралуу да мен кененирээк алдыңкы мүнөттөрдө сөз түрдө айтып берем. Казакта казак туугандар да бар. Казакта ооба, учурда ушундай көчмөндөр оюнда көбүнчө биздин мекендештерибиз келген Кызыл Суудан. Эми болсо улак борбор бөлүккө ташталды. Учурда
мындайча айтканда казак тилинде айта турган болсок, жекпе-жек же болбосо жекеме-жеке ушу улакты эңүү аракети орун алып жаткан кези кими Сигирге жетип, мына учурда жөөлөп, атын арты менен салып, бош аймак бербегенге аракет кылып жаткан тажикстандык Алишер Кайтомов эң алалы. Негизи ошо биздин көкбөрүчүлөр айтканда, өзүнүн пикирин жанагы муляж боюнча бизде да жазылганда, ушу ыңгайсыз депчи, анткени улакты мындай теринен уштап кармасаң болот. Жүнүнөн деле кармабаса болот. Кармы жүнүнөн кармап мыкча алса болот, эми муляж биз көргөндөй андай карманга мүмкүнчүлүк түзүлбөйт. Ошондуктан шыйрактарынан кармаш керек. Энген жагынан бир аз кыйыныраак. Жана ошол эле кезде буга чейин көрдүк, тажикстандык оюнчулар казанга салганга жетишкен, бирок бизде казан болгондуктан ал жакта ошого казандын четине урулуп туруп ичине түшүп кетчү. А бул жакта эч кандай бир тоскоолдук жок, ошондуктан инерция менен келет экен. Күч менен ырыткан улак ары сүрүлүп кеткен да көрүдөбүз. Учурда Тажикстан улак менен учурда эки команда тең өтө бир жогорку деңгээлде, өтө бир ыкчам түрдө талашка түшкөнүн көрүдөбүз. Азырынча Тажикстан курама командасы жакшыраак аракет кылган, эми бизде мына майдандан сырткары чыгып өтүп, демек кайрадан оюн токтотулуп, кайрадан башталат. Биздин экранда жергиликтүү казакстандыктар негизи бул турнирге бекер келүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Жалпы ушу дүйнө чемпионатына эч кандай билеттер сатылган эмес. Серик Усан уулу башкы маштыруучусу Кытай командасынын 10 мүнөт биринчи бөлүктөн кайрадан жекеме-жеке чыгып ошо улакты эңүү аракети орун алып жаткан кези чындыгында азырынча үстөмдүктү көбүрөөк ушу жекеме-жеке чыккан жагынан ушу тажикстандык оюнчулар күчтүүрөөк сезилип атат. Анткени эгерде эңүү боюнча анализ жүргүзө турган болсок, көбүрөөк эңген бул Тажикстандын курама командасы, бирок ошо эңип алып тайгазанга чыштаганга бул албетте бир аз дараметтери жетпей жатат. Ооба, чындыгында тажикстандыктардын жерден улакты эңип алуусу өтө жакшы. Ал ортодо кереметтүү чабуул ушул жерден орун алат. Эсеп сандары теңелет деген оюн бар, улак кирип түштү. Анткени менен бул сапар тегерекчиндин четинде бир аз ошол тийип жаткандыгын көрүүдөбүз. Калыстардан сурайлы, калыстар азыр чечимди чыгарат. Джамалиддин Ашуров, бул Тажикстан курама командасынын башкы машыктыруучусу. Тажикстандыктар бир гана Кыргызстан курама командасына гана жеңил узасын тарткан, калган курамалар менен өтө күчтүү ойногондугундагы белгилүү өтөбүз. Дээрлик бардык атаандаштарын ири эсепте артка калтырган. Жок, эсептелинген эмес. Демек 1-0 боюнча дагы сакталып кала берет. Тажикстандыктар ушинтип экинчи жолу улакты таштоодо ийгиликсиз болуп чыккандыгын байкай алдык. Балким тайказан болгондо да мындан дагы көп улактар ташталып кетмек албери, себеби ошол эле Кытай курама командасында дагы, ошол эле Тажикстан курама командасында дагы барып таштоодо бир аз кыйын абалдар жаралгандыгын байкай алдык. Азыр ортодогу чоң топтун улакка болгон талашы бул сапар ийгиликсиз болуп чыкты. Мына Казанат ат майданына келген күйөрмандардын саны өтө эле көп, себеби алар алдыдагы дүйнө чемпионатында финалдык беттешти көрүүгө камыгышууда. Ал жакта Кыргызстан жана ошондой эле Казакстан курама командалары алтын байгенин ээси болуу үчүн беттеш өткөрөт. Азыр да бир жолу ортодо жекеме-жекеге эки өкүл чыккандыгын көрүүдөбүз. Бул жерде Тажикстан курама командасынан Рузикул Караев чыккан болсо, ал эми Кытай өлкөсүнөн дагы бир күчтүү улакчылардын бири Нурбалат Талипбайдын оюн алып барып жаткандыгын көрө алдык. Бирок жерден эңип алуу кайрадан эле тажикстандыктар үчүн ийгиликтүү болуп чыкты. Алар Караевдин үстөмдүгүнө бара жаткан эми эсептелинет. Азамат Рузикул Караев мына ошентип 13-чү мүнөттө деп айтсак туура болот. Бүгүнкү беттеште эсеп сандарын теңей салды. Ортодогу башкы калыс бул голду эсептеш керек, болбосо анда акыйкаттан чыккан болуп калат. Мына кайталоодон дагы көрөлү, акырында кайрадан тайгазанын ичине түшүп калгандай болгон. Жандай эмеспи? Жок. Кайрадан эсеп өзгөрбөй калды.
Эсеп саны өзгөргөн жок. Экинчи жолу Тажикстан курама командасы тайгазанга улакты залганга жетишкен, бирок калыстардын чечиминен бул эки улакты тең эсепке алынган жок, четке кагылды. Эми токтобош керек. Тажикстан курамасы мындай аракеттерди дагы байма-бай улантыш керек. Мына учурда дагы бир аракет, 5-катар сандагы Асамидин Давлетовдун аракети жок. Шашып койду. Жана ошол кезде жакшы дагы мындай ыгын таба албай койду окшойт ырытканга. Жыйынтыгында кайрадан Тажикстан курама командасы эңгенге жетишти улакты. Эми Кытай курама командасы ушул Казанга жакындатпаш үчүн алысыраак сүрүп чыкканга аракет кылыш керек. Ошондой аракеттерди биз байкодобуз сүргөнгө, бирок болбой эле өткөзбөйдү. Салды. Жок. Казандан чыгып кетти, белгиленген аянчадан чыккан соң албетте мындай абалда эсеп саны өзгөрүлбөйт. Дагы деле 1-0 алдыда Кытай курама командасы. Бирок ошол эле бизде коңшулаш мамлекет болгон Тажикстан курамасы дагы жакшы оюн көрсөтүүдө. Бир-аз ийгилик чечпей жатат. Эми бирок спортто мындай көрүнүш байма-бай эле кездешет. Анткени канчалык күчтүү болсоң дагы ийгиликтин ролун унутпаш керек. Фортуна деген бар. Ошондуктан азырынча Фортуна көбүрөөк ушу Кытай тарапка жылмай атабы. Ушундай бир менде бир сезим пайда болуп атат. Эми бирок Фортуна дагы өзгөчө нерсе да. Бир кезде сага карайт, бир кезде артты карап дегенде. Андыктан шашылбай туралы. Алдыда көп убакыт бар. Тажикстандык спортчулар ушундай эле беттешти уланта турган болсо, мен ишенем, алар алдыңкы мүнөттөрдө эсеп сандарын тек гана теңеп койбостон алдыга чыгып кетишет. Ал ортодо кайрадан эле жерден убакытты эңип алган тажик спортчулары бул сапар Хуршет Машрабов өзүнүн такымына бекемирээк басууда улакты. Эми ылдам чабуулга чыгышы керек, болбосо Кытай спортчулары бул жерден оңой менен коюп жибербейт. Мына эми Машрабов эркин зонага чыккан, бирок азырынча тажикстандык спортчу тобокелдикке барууну каалабай жаткандай. Эми тобокелдик деп деле айтыш кыйын, себеби эркин аймак жаралгандан кийин ал жакта сөзсүз түрдө алдыга барган азыр өтө кооптуу абал ушул жерде орун алууда. Кытай курама командасынын тегерек чийининин жанында бул сапар дагы таштоо чындыгында тажикстандык спортчулардын карамагынан орун алган, бирок дагы бир жолу тегерек чийиндин сыртында. Мына былтыркы жылы эсиңиздерде болсо Чолпон Ата шаарында жайгашкан ипподромдо Кыргызстан жана Казакстан курама командалары ойногон мезгилде дээрлик 10 миңден ашуун көрөрман ошол беттешти көрүүгө келген. Быйыл дагы көрөрмандардын саны көп болот дешкен, бирок Казанат ат майданы биздин ипподромго же болбосо ат майданга салыштырмалуу бир тооле кичине экендигин дагы унутпашыбыз керек. Ооба, дал ушундай кесиптеш. Учурда борбор өрүктө, борбор аянчада убакыт эң аракеттери жөөлөшүп бири-бирин кимдин аттары күчтүүрөөк жөөлөйт болду. Анткени биз билебиз, Көкбөрүдө негизи эле ошо ат оюндарында жөөлөгөн аттар өзүнчө бөлүнөт. Мындайча айтканда таран стилинде аттар деп коет. Жана ошол кезде ыкчам, жеңил, буйтап качкан аттардан өзгө чабуулчуларга көбүнчө мындай таандык болот. Ошондуктан эгерде бир командада ушу бир команданын аттары ушу жөөлөө жагынан күчтүүрөөк болсо, анда албетте бул командада жакшы бир мүмкүнчүлүк пайда болот. Алмашуу бизде кезектеги алмашуу Тажикстан курама командасында. Акбар Достиев жана Сарбол Чоборов кошулду. Бул дагы хоккей оюну сыяктуу эле алмаштыруу ал көп деле мааниге ээ эмес. Командада толугу менен 12 оюнчу болууга тийиш. 3-4-түк болуп эсептелинет. 3-4-түк же болбосо 3 тайпадан команда куралышы керек негизинен. Кээ бирки курама командаларда атайын шарттарга байланыштуу 10 оюнчу, кээде 8 оюнчу барып калган учурлар кездешет. Аны дагы уюштуруу тобу ошол мезгилде атаандаштары туура кабыл алып ойношот. Азыр ортодо жекеме-жеке орун алууда жана кайрадан эле тажикстандык Розикул Карраев атаандашына мүмкүнчүлүк бербей жаткан маалы. Сөзүңөр алжы кесиптеш, бир аз көз ачыктык кылып коеюн. Мына ушу жөөлөшүүдөн эле байкап койсок, тажикстандык оюнчу учурда каршылашын жакын жолтпой жатат. Атын артка салып, бул албетте ыңгайсыз. Анткени мындай абалда негизи жөөлөгөндө чабуул жасап жөөлөп жаткан оюнчуга капталдан жөөлөгөн жакшы, артынан так ыңгайсыз. Ошондуктан
биринчи болуп ушу улакты Тажикстандык Бул оюнчу. аттардан дагы көз каранды. Аны дагы унутпашыбыз керек. Себеби бүгүнкү күндө Кыргызстанда эң күчтүү ортого түшүп жүргөн Ахлес аттуу ат бар экендигин жакшы билесиздер. Алдыңкы мүнөттөрдө аны Урмат Раушан уулу Кыргызстан курама командасынын башкы эң бир мыкты оюнчуларынын бири минип чыгат. Ошол мезгилде Казакстанда дагы ортого түшүүдөн өтө күчтүү болгон ат бар, ал Лазер. Лазер дагы былтыркы жылы эсиңизде болсо бүткүл дүйнөлүк экинчи көчмөндөр оюндарында эң мыкты ат деген наамды утуп алган болчу. Азыр кайрадан эле ортодо жекеме-жеке орун алууда Бабараджан Мусаев жана Кытай улуттук курама командасынан бул сапар экинчи номердеги Мухат Кубаныш уулу чыккандыгын көрүүдөбүз. 19 мүнөт. Ошол эле кезде ошо муляждын дагы, ошо улактын дагы, жасалган улактын дагы өзгөчөлүктөрүн дагы берет. Баарды өтөйм, буга чейин кемчиликтерин айтканбыз, эми жакшы жагын айта турган болсок, бул албетте биз билебиз, жөнөкөй улак ушу майданга меткенде топурак ширелип, баткак ширелип оор болуп калат бир кыйла. Ал эми мындай жылаңач улак албетте андай көрүнүштөргө жол бербейт, ошондуктан бул жана салмак, кошумча салмак кошулбайт. Мисалы ошол эле Үскөлдө Тосор айылында өткөн көкбөр боюнча турнирде ал жакта көл жектеп өттү, кумда. Баткак сыяктуу эле өтө бир салмак кошулду десем да болот. Дагы бир аракет тажикстандык оюнчулардын, бирок бул ирет ийгилик жылмайган жок. Өтө бир кызыктуу күрөшүп жаткан кезде каршылаштын тайгазанын жанында, бирок Оюн эрежеси бузулду. Азыр биринчи номердеги Кытай улуттук курама командасынын оюнчусу Оралтай Ораз уулу 5 мүнөткө карамамыга, же болбосо жазамамыга кетет. Бул жерде Тажикстан азыр менин оюнча бир топ эле улакты салып алууга мүмкүнчүлүгү бар. 5 мүнөттөн өтө көп, айрыкча көкбөр, анткени динамикасы көкбөрүнкү өтө бир күчтүү жана жогорку ылдамдыкта. Ошондуктан Тажикстан курамасы ушундай мүмкүнчүлүктөн туура пайдаланганга аракет кылыш керек. 10 гана секунда калды, 10 гана секунда калды. Ал жака баруунун эч кандай кажети жок. Тажикстандыктар бул чабуулун менин оюмча марасына жеткире албайт окшойт. Ооба, ышкырык жаңырып калды. Тилекке каршы дейбизби, бактыга жарашабы? Эки нерсе тең ушул жерде айтсак туура болот. Мына биринчи бөлүктө 1-0 эсебинде Тажикстан атаандаштарынын алдыда. Бирок атаандашы Кытай курама командасынын оюнчуларына караганда тажикстандыктар бир топ күчтүү экендигин байкап көрө алдык. Эми экинчи таймга чейин күтө туралы, бир аз тынуу болот. Жалпы эле спортто кайсы спорттун түрү болбосун, ар качан эки бөлүк болсо, биринчи бөлүктөн кийин тынуу болорун жакшы билебиз. Nazarlarınızda bugün kendisinin yeni özgür sertliğinin nazarlarınızda sunulduğunuz ve ekranlarınızda romanızlarla birlikte. It's the best moments of today's game on the left screen. Right over there, we can see the best moments performed by players. Topraktan Dereceli Çempiyonatının finalde gecesinde ağlayan konak bulup geliyor oradan. Prezident Orkestr'ın elçisi Dosuncan Tarabar Kadebendalayın. Nasıl oluyor ki? Osman'ın üzerinden alayım. Birinci kutluğun kollarını aykan.
Дүйнөдөгү эң рейтингтүү чемпионат Англия Премьер Лигасынын жаңы сезону кайрадан КТРК Спорт каналында. Эң көп көрмандарды багындырган, күтүлгөн голдор, ойлонбогон көрүнүштөр. Бул футболду жөн гана көрбөйт, футбол менен бирге жашайт. Чемпиондук үчүн күрөш. Жаңы сезондо жаңы командалар. Англия Премьер Лигасы түз эфирде өткөрүп жибербеңиз. Бул сезондо кайсы команда чемпион? Бүйүр кызыткан Англия футболун бир гана КТРК Спорт каналында түз эфирде көрө аласыздар. Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
Ушундайча, урматтуу мекендештер, биз кайрадан эле Астана шаарында өтүп жаткан көкпар боюнча 2017-жылдагы дүйнө чемпионатын уланду түрдө көрөбүз. Коло байге үчүн болуп жаткан беттеш Тажикстан жана ошондой эле Кытай эл республикасынын курама жааттары бири-бирине каршы турууда. Биринчи бөлүктөн соң эсеп сандары өзүңүздөр байкап турганыңыздардай эле 1-0. Бир топ жакшы мүмкүнчүлүктөрдү тажикстандыктар жокко кетирип алды. Ошол эле учурда бир нерсени унутпашыбыз керек. Азыр 5 мүнөттөй убакытта Кытай курама командасы 3 оюнчусу менен гана беттешти улантат. Себеби биринчи таймдын эң акыркы мүнөттөрүндө Оралтай Оразы уулу аттуу Кытай республикасынын спортчусу атайын жаза мамыга жөнөтүлгөн болчу. Ооба. Давирет барыңыздар, урматтуу замандаштар. Биз ушу өтө бир кызыктуу болгон коло байге үчүн болгон беттештин экинчи бөлүгүн баштап жаткан кезибиз. Кытай курамасы мына учурда алдыда. Сиздерди дароо эле командалар курамдар менен таанышталы. Ошол эле Кытай курамасына токтоло турган болсок, биринчи катар санда Оралтай Ороз уулу, экинчи Мухат Кубаныш уулу, үчүнчү Канатжан Төлөш уулу, төртүнчү Элшат Жумабай, бешинчи Думан Жумабай уулу, 6-чы Кайырбек Изат уулу, 7-чи Нурболот Төлүпбай, 8-чи Болот Шошахан уулу, Борбалат Турсунбай, 9-чу, 10-чу Беделхан Оралхан уулу, 11-чи Каскер Элдос уулу, жана 12-чи Бекеш Турганбек уулу, башкы машыктыруучусу Серик Үсөн уулу. Мына ушундай курам менен учурда Кытай эл республикасынын оюнчулары уланып жаткан кезде дегенде тажикстандык оюнчулар жакшы эле эңдере, бирок кыйын таба албастан мына учурда ага кыйынчылык жараткан Думан Жумабай уулунун аракети менен учурда бул улак кайрадан жерге түшкөнүн көрө алдык. Эми болсо кимиси биринчи эңет болуп экен? Ал ортодон кытайлыктардай эле Тажикстан курама командасынын дагы оюнчулары менен сиздерди тааныштырып өтөлү. Биринчи катар саны менен Хуршет Машрабов оюнду өткөрүүдө, экинчи Рызыкыл Караев, үчүнчү Ибот Амиров, төртүнчү Акбар Достиев, бешинчи Асомидин Давлятов, алтынчы Алишер Кайтомов, жетинчи Сагдолло Чоборов, андан ары 8-чи Асрор Косимов, 9-чу Нусрат Шарипов, 10-чу Фархот Холов, 11-чи Умар Олимов, 12-чи Бабараджап Мусаев. Ал эми команданын баш машыктыруучусу Жамалиддин Ашуров экендигин дагы белгилүү өтөбүз. Тажикстандыктардын мүмкүнчүлүктөрү барган сайын азаюуда, убакыт өткөн сайын Кытай коло байгеге жакындай берерин жакшы билебиз. Азыр ортодо Нурболат жана ошондой эле Сагдолло Чоборовдун улак үчүн болгон аракетин көрө алдык. Жана жерден биринчи болуп Сагдолло Чоборов улакты эми алып, эми тайгазанды көздөй тапатандан зыр коюуга аракетин көрөт. Чоборовду Кытай курама командасы өздөрүнүн сепилинде болгон коргонууну жасап, бул сапар тоскоолдукту Соболовго жаратып жаткандыгын байкоодо. Анткени менен бул жерден Сагдолло эптеп абалды өзү үчүн ыкташтырып, андан кийин чабуулду аягына чейин жеткирүүгө аракетин көрсө жакшы болмок. Ылдамдыкты күчөтүш керек. Ат жарып өтмөк азыр атаандаштардын коргонуу бөлүгүн. Болгону тобокелдикке барбай жаткан маалы Тажикстан тарап. Ошол эле мезгилде муляж бир аз айрылып кеткендигин дагы байкай алдык. Бул албетте эч кандай төбөлүктүү нерсе эмес. Андыктан канчалык сапаттуу болгон учурда деле мындай чоң талаш тартышка түшкөн мезгилде анын айрылып калаары дагы турган иш. Ооба, дал ушундай 24-мүнөт сапарын артууда, алдыда 25-мүнөт. Эсеп саны дагы деле өзгөрүлөк. 1-0 Тажикстандык курама командасына бир нерсе жетишпей жаткандай болуп атат. Эң жана жакшы качып, ушу чабуулга чыккан деле жакшы болгону гана бир нерсе жетишпей жатат. Ушу нерсе өзгөчө бир көзгө урунуп атат десем да болот. Эгерде ушундай үмүттүүлансам да эсеп сан теңеп же болбосо бул беттештин багытын буруп кетиш бир аз оор болуп калган экен. Мына Кытай курамасы азырынча эсеп сан тең эч кандай бир мүмкүнчүлүк бербей жаткан кези, ал учурда бизде борбор бөлүктө кайрадан улак үчүн жекеме-жеке чыккан көрөдөбүз. Учурда күрөшкө чыккан бул Думан Жумабай уулу Кытайдан жана ошол эле кезде Тажикстандан Бобораджап Мусоев 12-чи катар санда боюнча кимиси киликке. Учурда Жумабаев эңгенге аракет кылган жок.
андай мүмкіншілік болған жоқ. Капталынан учурда жөлөгөнгө жетишкен Тажикстандын командасынын оюнчулары мындай мүмкіншіліккө жол берген жоқ. Ошол учурда азыр кытайлыктардын 4-чү оюнчусу талаага чыккандыгын байкай алдык. Атайын айып убактысы жыйынтыкталган соң талаага Оралтай Оразы уулу кайрадан кайтып чыккан. Же анын ордуна башка оюнчу чыккан. Жок, өзү Оразы уулу оюнду өткөрүүдө азыр атаандашынан убакты тартып алууга болгон аракети оңунан чыккан жок. Андан ары ушундай күч менен сүрүлүп барып бала чийин таштап кетти. Жамалиддин Ашуров, Тажикстан курама командасынын баш машыктыруучусу, өзүнүн оюнчуларынын аракетине нааразы. Себеби канчалык атаандаштарынан мыкты болбосун, алар азырынча 1-0 эсебинде артта келе жаткан маалы. Ошол эле кезде жалпыңыздарга ошо буга чейин эки команданын көрсөткүчтөрү кандай болгон экенин айтып өтөлү. Тажикстан курама командасы жалпы жонунан ошо 12 упай топтогон, экинчи орунду ээлешкен. Кыргызстан биздин командадан кийин, ал эми Осо Кытай курама командасы да дал ушундай 12 упай менен экинчи орунду ээлеген. 5 оюндун ичинде 4 жолу ийгиликке жете алган Тажикстан, жана 1 жеңилүү жазасын тарткан албетте биздин курама командабыздан. Жана ошол эле кезде упай тагыраагы улактардын артыкчылыгы боюнча 36-29 плюс 5 улак десек болот. Ал эми Осо Кытай курамасы 5 оюн ичинде 4-өн жеңип, 1 жеңилүү жазасын тарткан. Албетте Казакстан курама командасынан жана 29-19-10 улак артыкчылыгы менен. Бул албетте эгерде ушул улактар салган боюнча, жыйынтык боюнча азырынча Кытай күчтүүрөөк десек болот. Анткени 10 бул албетте өтө чоң эмес, бирок ошол эле кезде өтө деле аз эмес. Ошондуктан эсеп санда бул команда ачканы түшүнүктүү болуп турат десем дагы жаңылышкан болбоймун. Кытайдыкы көбүрөөк коргонуусу жакшы, себеби алар 19 упайды өткөрүп алган болсо, 19 салымды өткөрүп алган болсо, тажикстандыктар 29 салымды өткөрүшүп алган. Ал эми улакты таштоо боюнча Тажикстан курама командасы атаандаштарынан алдыда. Тажик тарап 36 жолу улакты жараткан болсо, мына азыр Кытай 29 жолу упай алууга жетишкен. Буга чейинки гана оюндарды биз эсепке алып өттүк. Азыр кайрадан эле жекеме-жеке Нурбалат Талипбай Кытай өлкөсүнөн, ал эми Тажикстандан кайрадан эле Бабараджап Мусоев ортодо убакты жеңип алуунун аракетин көрүп жаткандыгын байкоодобуз. Бул дүйнө чемпионатына Кыргызстан курама командасы гана өзүнүн аттарын жемчөбү менен алып барган. Бул да болсо Кыргызстан курама командасы гана дүйнө чемпионатында өтө олуттуу түрдө катышып жаткандыгынан кабар берет. Анткени менен мелдештин биринчи күндөрүндө бир топ түшүнбөстүктөр орун алды. Ал нерсени дагы өз учурунда укканбыз, бирок ал түшүнбөстүктөр дароо жоюлуп, эки тарап тең ынтымактуу түрдө финалга чейин жетип келип, алдыңкы мүнөттөрдө Кыргызстан жана Казакстан курама командалары алтын байгенин ээси болуунун аракетин көрүшөт. Азыр Бабараджап Мусаев жерден убакты эңип алууга аракетин көрүүдө. Биринчи бөлүккө салыштырмалуу тажикстандыктар бир топ мыкты оюнду көрсөтпөй жаткан маалы. Ортодо жекеме-жекеге болгону 1 мүнөт берилет, аны дагы белгилөтөлү. 1 мүнөт убакыт жыйынтыкталган соң ким болбосун алар ортоңку тегерек чийинден чыгарылмакчы. Азыр оюнчулардын алмашкандыгын байкоодобуз. Тажикстандан Фархот Холов ортого чыккан болсо, ал эми Кытай эл республикасынан Оралтай Оразы уулу жерден улакты эңип алууга аракетин көрөт, бирок Фархот Холов бул сапар улакты эңип алды жана дароо атаандаштарынын тегерек чийинин көздөй жөнөш керек. Мындан дагы ылдамыраак мүмкүн болсо бул тегерек чийинден өттү. Эми атаандаштарынын таяк азанын көздөй бара жаткан маалы өтө кооптуу абал орун алышы мүмкүн. Эмнеге артка чегинет азыр? Мына жол ачылды, ташташ керек. Азамат. Тажикстан курама командасы Фархот Холов жекеме-жекеде ортодон улакты өз эңип алып, өзү гана дал ушул упайды жаратты деп айтсак да туура болот. Албетте командалаштары атаандаштарынын коргонуу бөлүгүн жокко чыгарды. Андыктан жалпы команданын упайы деп туралы. Бирок Фархот Холов буга чейинки өнөктөштөрүнөн айырмаланып, ушул голду же болбосо салымды таштоого чоң
иш жасады. Ооба, дал ушундай эсеп саны бизде 1-1. Фархот Холов мыкты деңгээлде бул аракетти жыйынтыктай алды. Бирок ошол эле кезде баса белгилешибиз керек. Мына кайталоодон байкасак болот. Жанындагы өнөктөштөрү да жакшы жол ачып берди да. Эки капталдан чыкты дагы жана каршылаштарды тосуп алды. Жыйынтыгында Фархот Холов мындай абалда катачылыкка жол берсе анда бул чоң жаңылыштык болмок. Ооба, болмок. Мындай мындайча айтканда өзгөчө бир көрүштөрдүн бири болмок. Кечирилгис болмок. Ооба, кечирилгис болмок албетте. Бирок мына кандай болбосун, Фархот Холов эсеп саны тең алды. Эми болсо бүгүнкү беттеш таза жаңы барактан башталат. Эсеп саны 1-1. Демек, эки команда тең. Бирдей абалда, бирдей деңгээлде. Эми болсо кимиси көбүрөөк ийгиликке жете алат болот экен. Алдыңкы мүнөттөрдө биз бул суроого жооп ала алабыз. Азырынча өзгөчө кызуу күрөш. Ошол кезде Кытай командасы тууралуу дагы бир аз ой жүгүрткүм келип жатат. Эгерде өткөн жылы көчмөндөр оюнуна биздин мекендештерибиз келсе, бул ирет, бул тапта Кытай курама командасына ошо этникалык казак жигиттер келген. Биз билебиз, Кытай эл республикасында этникалык кыргыздар, казактар, уйгурлар, дуңгандар өтө көп. Көбүнчөсү ушул Синьцзян автономдук аймагында жайгашкан. Мына ошондон улам учурда бул командада көбүнчө казак элинин жигиттери учурда Кытай курама командасынын кезектеги дагы бир чабуулу жана ага каршы чыккан тажикстандык оюнчулар максатына жете алды. Ооба, дал ушундай жолто болгон тажик оюнчулары учурда кайрадан эңгенге жетишти, бирок такымдан кысалабы, качалабы. Учурда дагы деле жөөлөшүү кимиси ийгиликтүүрөөк ой жүргүзөт болду экен. Ой, абайлаш керек. Аз жерден аттын астына кала жаздады. 3-чү катар сандагы Тажикстандын оюнчусу Ибот Амиров. Бирок Кудай өзү сактады. Эми андан ары беттеш уланта берели. Азырынча көзгө илинерлик фаворитти аныктай элекпиз. Жана калсын ышкырыгы. Кайрадан улак салыш керек, кайрадан эңиш керек, жана кайрадан аракетти уланта бериш керек. Жеке кайрадан орун алат. Ал ортодо Кытай улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Серик Үсен уулу өзүнүн шакирттерине бир топ нааразы окшойт. Себеби алар жакшы бир чабуулду марасына чейин жеткирише албады. Себеби мындай чабуулдарды жыйынтыкташы керек эле. Себеби Тажикстан биринчи дагы, экинчи дагы бөлүктө атаандаштарынан бир топ күчтүү экендигин далилдеген. Андыктан Кытай ошондой мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп кете турган болсо, анда балким коло байгенин ээси болуп калмак. Дагы да осы убакыт бар, окуядан алдын кетпей туралы. Ортодо тегерек чийинде жеке орун алат. Ортодогу башкы калыс ышкырыгымы күткүлө дегендей сөзүн калтырды. Жана ортого Думан Жумабай уулу, ошондой эле Сагдоло Чоборов чыккандыгын байкай алдык. Буга чейин эсиңиздерде болсо Фархот Холов ортого чыгып, андан ары улакты жарата алган болчу. Бул сапар Сагдоло Чоборов атаандашына улакты тарттырып жибергендигин көрө алдык. Жерден дароо эле Думан Жумабай уулу улакты эңип атаандаштарынын тайгазанын көздөй ылдамдыкты кошуп чабуулга чыкчудай. Бирок ушул жерде тажикстандыктарга жакшы мүмкүнчүлүк жаралды. Тегерек оюн тала чийинен сыртка чыгарып жиберүүгө мүмкүнчүлүгү бар болчу. Бирок эмнегедир тажикстандыктар ал мүмкүнчүлүгүн пайдалана алган жок. Биз ушундай өтө жакшы, же болбосо максималдуу ылдамдыктагы беттешти көрөргөн калгандайбыз. Бирок бул жерде Кытай жана Тажикстан курама командалары ойноп жаткандыгын унутпашыбыз керек. Жана эсеп сандары өзгөрдү. Тажикстан буга чейин айткандай эле мүмкүнчүлүгүн колдоно албаса, анда өздөрү үчүн ошентип улакты өткөрүп алмак. 7-чи номердеги Нурбалат Талипбай кайрадан Кытай курама жаатын алдыга алып чыкты. Эсеп саны 2-1. Демек, Кытай курамасы экинчи ирет алдыга чыкканга жете алды. Талипбай 7-чи катар сандагы Кытай командасынын оюнчусу учурда улакты казанга белгиленген айынчага сала алып, мына учурда эсеп санын өзгөртүп алды. Чындыгында ушундай абалга алып келерин мындайча айтканда күткөн эмесмин, анткени биринчиден буга чейин Талипбай өтө деле бир ыкчамдуулук менен деле качалган жок. Бирок ошол эле кезде мына жакшы такымына илген соң качканга жетишти, эч ким кууп жете алган жок. Жыйынтыгында эсеп саны 2-1 эсептелинген жокпу? Кантип эсептелинбейт?
Мен да ошо көрүнүш таң калтырып жатат. Бизди режиссерлор жазгырууда же чын эле эсептелинбей калды. Бул нерсени да алдыңкы мүнөттөрдө тактайбыз. Эгерде улак ташталган болсо, сөзсүз түрдө эсеп сандары өзгөрүлөт. Тактайчада болбосо анда ушул боюнча калат. Ал ортодо Тажикстан курама командасы Рузикул Караев кайрадан оюнга чыгып, ал кезектеги чабуулду баштоодо. Тажикстандыктардын эң эле бир ишенген оюнчуларынын бири азыр ушул жерден жок, кийинки чийинден эми гана атаандаштарынын ошол тегерек чийинине так жетип барды. Рузикул жана эсеп сандары эми Тажикстан курама командасы үчүн өзгөрдү. Чында өзгөрүшү керек. Мындай абалда Жамалиддин Ашуров жана анын командалаштарынын кубанычында чек жок. Себеби беттештин бүтөрүнө аз гана убакыттар калды. Андыктан мүмкүнчүлүк бар Тажикстанда коло байгенин ээси болууга. Болгону эми чабуулга чыгууга караганда көбүрөөк коргонууга басым жасаш керек. Анткени менен спортто айтылган сөз бар, мыкты коргонуу бул чабуул деген. Эми чабуулду Тажикстан уланта берсе деле анда өздөрү үчүн жакшы. Албетте, эгерде дагы бир рет улакты сала турган болсо, бул өзгөчө бир бүгүнкү беттешке коюлган чекит болот. Кайтадан дагы бир рет бамды өтөлү, ушу баш алмандыктын ичинде Тажикстандык оюнчу өзүнүкүн бербей, өзгөчө бир эрк менен жулунуп чыгып, жарып кирип барып дагы салганга дагы жетишкен. Бул албетте чыныгы мыкты чебер экенин түшүнүп жатсак болот десек да болот. Эми мындан ары оюндун багыты кандай нукта жүрөт болду экен? Мына кайтадан так салганын көрө алдык. Эгерде буга чейин Кытай командасынын оюнчусу сүрүп барып салган болсо, бул жакта так таамай, албетте мындай улакты эсептеш керек болчу. Негизи ушу Тайгазандын кемчилигин ушу беттештен деле байкасак болот. Анткени чет жок, ошондуктан сүрүлүп кирген улактар кээде эсептелинбей калат. Буга чейин биз көрдүк. Бул көрүнүш көптөгөн бир талкууларды, кандайдыр бир талаштарды жаратат болуш керек. Демек, Кытай курама командасынын жараткан улагы эсептелинбей калган. Алар үчүн болгону алдыда 3 гана мүнөт калды. Ошол 3 мүнөттө эсепти теңеди, болбосо коло байге Тажикстан өлкөсүн көздөй сапар алат. Азыр жерден улакты эңип алууга эки команда тең жан үрөп бар аракетин көрүүдө. Бирок оңой менен тажикстандыктар азыр атаандаштарына бул улакты тарттырып койбосо керек. Эгерде Тажикстан курамасы бүгүнкү беттеште жеңишке ээ боло алса, анда бул жалпы Тажикстан үчүн чоң жеңиш болот. Анткени көкбөрү боюнча дүйнө чемпионатында коло байге бул албетте өтө чоң жетишкендик. Учурда Тажикстан курамасы кайрадан чабуулда, бирок аны курчаган, эки тарабынан курчаган Кытай командасынын оюнчулары эч кандай мүмкүнчүлүк берген жок. Казанды көздөй багыт алып улакты салганга жыйынтыгында мына майдандан өткөнгө жетишти. Демек кайрадан ойнотулат. Учурда өзгөчө бир Тажикстандын оюнчуларынын ортосундагы пикир алмашуу. Алишер Кайтомов өзүнүн өнөктөштөрүнө кандайдыр бир кеп кеңешин айтып атабы, же алмашалы деген сыяктуу бир пикир алмашуу орун алды. Көк кагазы көрсөтүлүүдө кайрадан ал башка өнөктөш менен алмашышы керек. Мындан ары Сагдолла Чоборов канча убакытка чейин ойнойт, аны белгисиз. Бирок Тажикстан курама командасы дагы да болсо толук курам менен талаада оюнда болуп жаткандыгын дагы белгилөт эле. Ага чейин бизге эң акыркы абалдагы Кытай улуттук курама командасынын коргонуусу буга чейин сиздердин назарыңыздарда болгон Сагдолла Чоборовду талаа сыртына чыгарып жибергендигин режиссерлор кайталоодон көрсөтүп өттү. 2 мүнөткө оюндан четтетилген Сагдолла Чоборов. Эми ортодо 3 гана оюнчусу калды. Бул да болсо бизде жок эрежелердин бири. Көкбөрүдө мындай эреже жок. 5 мүнөт, анан 2 мүнөт. Бардыгы эле оюн эрежеси орой мүнөздө бузулганда гана көп убакытка оюндан четтетилбесе, мындай майда барат оюн эреже бузуулары болгону 2 мүнөткө жаза мамыга кетирери барыбыз үчүн белгилүү. 1 гана мүнөттөй убакыт калды азыр Кытайдын карамагында эсеп сандарын теңеп кетүүгө. Мен оюмча
тажикстандыктар бул убакытты өздөрүнүн пайдасы үчүн кармап коюуга толук мүмкүнчүлүгү бар. Ооба, албетте, бир аз чыдап коюш керек, коргонуп коюш керек жана коло байгени мындай чөнтөккө салып алып, өз мамлекетине батырча барса болот десек да болот. Негизи эле ушу Көкпардын жаңы эрежелерин ойлоп тапкан антистердин айтуусу боюнча эмнеси менен айырмалат? Бул албетте казандары менен жана ошол эле кезде улак менен жана ошол эле кезде эрежелер. Негизи Көкпар эрежелери жеңилирээк, бир аз эле жөөлөп катуураак болсо оюн дароо токтотулат. Бул адистердин айтымында эмне үчүн кылынган? Бул ошол эле аттар жана спортчулар жаракат албасын деп. Эгерде көкбөрү менен салыштырган болсо, көкбөрү чындыгында бир аз мындай көрүнүштөр көп маани бербейт, анткени биз көрүп эле жүрбөйбүзбү. Кандай болбосун, учурда бул коло байге үчүн болгон беттештер. Чыныгы батырлардын оюнунда менин оюмча майда барат нерселерге көңүл буруу бул өзүнчө иш. Ал ортодо беттеш жыйынтыкталды жана Тажикстан курама командасы негизинен жол боюнча коло байгенин ээси болууга тийиш. Анткен менен ортодогу башкы калыс али акыркы ышкырыгын жаңырта элек. Ооба, дал ушундай. Ышкырыгын жаңыртты, ооба. Бүттү беттеш. Тажикстан курама командасы дүйнө чемпионатынын коло байгенин ээси, албетте бул чоң жеңиш, чоң ийгилик. Жана биз кесиптешим экөөбүз албетте Тажикстан курама командасын куттуктайбыз. Чындыгында ушу байгеге татыктуу оюн көрсөтө алды. 1-0 эсебинде утулуп жатып өзгөчө бир камбэк жаратты десек да болот. Жана ошол эле кезде биз Кытай курамасына дагы ийгилик каалайбыз. Албетте 4-орун дүйнө чемпионатында бул дагы жаман көрсөткүч эмес. Албетте 4-орунду Кытай курама командасы алды, ал эми 3-орунду алган тажикстандыктардын толук курамын айтып өтөлү. Хушрет Мажрабов, Ризыкул Караев, Ибот Амиров, Акбар Достиев, Асомидим Давлятов, Алишер Кайтомов, Сагдулла Чубаров, Асрор Косимов, Нусрат Шаримов, Фархот Холов, Умар Алимов, Бабараджаб Мусаев. Ал эми команданын баш машыктыруучусу Жамалидин Ашуров. Бул өкүлдөрдүн баарын тең жеңиш менен куттуктайбыз. Ал эми урматтуу достор, урматтуу мекендештер, бир аздан кийин дал ушул Казанат ат майданында Кыргызстан жана Казакстан курама командалары финалда бири-бирине каршы оюн алып барат. Андыктан эч кайда алыстабаңыздар, тескерисинче тууган досторуңуздардын баарын КТРК жана КТРК спорт телеканалдарынын алдына чакырыңыздар. Кызыктын баары алдыда. Албетте, жалпы кыргыз эли бул беттешти күтүп жатат, ошондуктан өткөзүп жибербеңиздер. Кызмат кыздарда бүгүнкү эфирде кесиптешим Нурсултан Турузбеков жана мен Адлет Темирланов болдум. Казанаттан жолушканча саламатта калыңыздар.